Жони Жездебиз кыргызча сүйлөйт экен. Кандай отурасыздар? Жакшы, биз. Жакшыбы? Чоң рахмат. Германияга, Ганновеге кош келгиле. Чоң рахмат, кош көрдүк. Анын кайсы жактан келесиң деп сурап атат. Мен Кыргызстандан десем Бишкекпи деп билип атат да, Горбаш шаарынчы. Анан болсо мен каяктан билесиң десем, географияны негизи өзү жакшы билет. Акчаны сиз акчаны бул жака бересизби же өзүңүз колдоносузбу? Биз семья болгону бир күнүбүз бар да, биз экөөбүз бир банктабыз. Нозат кыргыз кыз. Ошондуктан мен кыргыз тили үйрөнөм. Орусча үйрөнбөйм. Красавчик. Алыстан келген арандай, келгиси ай келбей тай, таластан. Ассаламу алейкум достор. Бардыңыздарга Ганновер шаарынан салам, Германиянын. Биз азыр бул жакта Ганновердин четиндеги кайсы айыл эле бул? Кольнфельд деген айылга келдик. Бул жакта жанында отурган Нурзат эжекебиз, анын жолдошу Жони Жезде деп койсок болот. Бүгүн биз ушул айылына атайын үйгө конокко келип, анан сиздерге үй бүлө боюнча интервью алып беребиз. Так, кандай отурасыздар? Рахмат, жакшы келгениңерге. Кош келдиңер Германияга. Кош көрдүк. Биринчи жолу келип атсаңар. Биринчи жолу келип атабыз. Кош келип алдыңар. Ганноверге бүгүн эле келдим, анан бул жактан Жони Жезде өзү тосуп алды. Жони Жездебиз кыргызча сүйлөйт экен. Кандай отурасыздар? Жакшы, биз. Жакшыбы? Чоң рахмат. Дагы бир жолу Германияга, Ганновеге кош келгиле. Чоң рахмат, кош көрдүк. Сиз качан Германияга келдиңиз? Эмнеге келдиңиз эле? Анан кантип таанышып калдыңыздар? Ошолор боюнча баштасак. Мен 2009-жылы биринчи жолу Германияга келгем. Азыркы жаштар деле көптөр билсе керек. Алпия деген программа бар. Кичинекей баланы карай турган программа. Ошол программа менде келгем. Келип анан бир жыл жашап, бир жылдан кийин негизи Кыргызстанга кайра кетиш керек болчу. Бирок бул жакта көп мүмкүнчүлүктү таптым, окуй турган мүмкүнчүлүктөрдү, өзүм дагы жашаган үй бүлөм аябай жакшы үй бүлөгө туш келип, алар дагы мага жардам беребиз дешип, бул жакка кал, биякта шансың көп Кыргызстанга караганда деп аябай мага жардам кылышты. Ошо менен Бременде жашачым, Бремен шаарында, ал шаарында туризм тармагында окууну тандап, өзүм да аябай туризмге кызыкчумун. Кыргызстанда өзүм жайкы каникулдарда студент болуп турган кезде тил котормочу болуп иштечим турфирмада. Анан ошо немистер менен, голландистер менен уже байланышта болуп конокторум болчу да. Анан ошол аябай кызыгуум чоң болчу бул жакта окууга, университетке, ошентип окууга тапшырып калдым. Ошо менен окуу Туризм тармагында окудуңуз, бул жакта? Бремендеби? Бремен шаарында интернациональный туризм тармагында бүтүрдүм, дипломду алдым. Анан ошол диплом алгандан кийин жумуш издеш керек, практика жасаш керек. Практикага Ганновер шаарына келген болчумун. Ошентип жездеңер менен жолугуп калганбыз. Ганноверден таанышып калдыңыздар, Бул дагы Ганновер шаарында практикага келиптир. Ошентип ушул жакка. Сиз башка шаардансызбы сиз дагы? Кайсы жактан? Ганноверден 150 километр бул шаар. Алыс, Ооба. Жони Жездебиз дагы ушул Ганноверге практика кылып келип, негизи кесибиңиз профессия. Мен милиционермин. 3 жыл окуйдум. Андан мен Ганноверге бардым. Жана бүгүн Ганноверде Жашайсыз, иштейсиз, Ооба. Анан кантип таанышып калдыңыздар? Ошо шаардан эле биз кызык болгону, мен негизи ошо Кыргызстанга туризм тармакта иштеп жүргөндө көп тааныштар бар да, алар Германияга келем десең жардам беребиз, кайсы жагынан болбосун тил жагы, тил үйрөнгү келсе деп китептерди жөнөтчү, ошентип бир тааныш үй бүлө бар болчу да. Ошол үй бүлөнүн бунун чоң апасы ошол үй бүлөнүн тууганы болот экен да, достор болот экен. Анан мен болсо ал жактан тоже издеп
издеп, квартира издеп, ошолорго чогуу отурганбыз баардыгыбыз. Барып калдым квартира издеп. Анан бул дагы чоң апасы менен келиптир да. Эми достор болчу да, алар отуруп. Анан экөөбүз сүйлөшүп калдык. Анан сен немесе жакшы сүйлөп турбайсың деп, бул таң калып, канча жылдан бери бияктасың деп. Анан аз эле болсаң да тилди жакшы үйрөнүпсүң деп. Кызыгуусу аябай чоң болуп, анан кайсы жактан келесиң деп сурап атат. Мен Кыргызстандан десем, Бишкекпи деп билип атат да, Борбор шаарынчы. Анан болсо мен каяктан билесиң десем, географияны негизи өзү жакшы билет. Ошон үчүн көп билбеген чоң шаарлардын бүт баарын Борбор шаарларын айтып берет да, бүт өлкөнүн иши кылса. Анан таң калып, каяктан билесиң, негизи көптөр билбейт да, Кыргызстан өзү кичинекей өлкө го. Анан мен таң калып, ошо менен экөөбүз тилибиз келишип, телефондорубузду алмашып дегендей, ошентип кызыгуу болуп таанышып калдык. Достор, азыр мен силерге пайдалуу маалымат менен бөлүшөм. Түрдүрүп жибербей жакшылап угуп туруңуздар. Бул Бегимай Ногойбаева Москвада сулуулук салонун иштетет жана көптөгөн кыргыз кыздарын окутуп, жумуш менен камсыз кылып келет. Бул жакта азыр маникюр боюнча сабактар жүрүп жатат. Кыздар үйрөнүп аткан экен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким? Менин атым Самара. Канча Окуп атканыма 10 күндүн тегери болду. Бул жерден мен маникюрду, педикюрду, азыр комбинированный маникюр кылып атам. Айназы Кеже Ногойбаева школасын бүтүп, бул жерде маникюр жасап иштейт. Сыр болбосочу, маникюр жасап айына канча акча тапса болот? Айына билбейм, күнүнө орточо эсеп менен 2,5–5 миң. Клиент жакшы болсо 9–10 миңге чейин. Школа Ногойбаева 2 жыл болду. 2 жылдын ичинде биз 1000ден ашык кыздарды окутуп үйрөтүп чыгарганбыз. Биздин салондо топ мастерлер окутушат. Окууну бүткөн кыздарга биз 100% жумуш менен камсыз кылабыз. Эгерде мен атыман келип бир курс окусаңыз, экинчиси бекер болот. Нурзат эжекени биринчи көргөндө кандай мындай сезимдер болду? Мен үчүн аябай интересная. Анда биз сүйлөштүк. Анда менин сезим мындай. Вау. Кандай немисче сүйлөйт, жана кандай жол менен өзү Германияга келди. Eindruckend, was heißt das? Аябай мени таң калтырды. Таң калтырды, Өзүм үй бүлөдөн өзүм эч ким жардамсыз өзүм келип, өз күчүм менен окуп, бир үй бүлөмдөн бир тыйын акча сурабай, бүт бардыгын өзүм иштеп, параллельно ошон анан тилди дагы аябай жакшы сүйлөгөнүм аябай буну таң калтырып, Түшүнүктүү. сүйүп калтырды. Эмнесин кантип жактырып калдыңыз? Кантип сүйүп калдыңыз Нурзат эжени? Кандай сапаттары жакты? Нурзат өзү билет эмне керек ал үчүн. Жана эгер бир мотивация бар, Максатка жетем десе, 100% менен барат. жеткенге аракет кылат. Экөөбүз таанышканда менин историям негизи аябай кызык да. Ошо мен өзүм жалгыз келип, өзүм буларга аябай таң калат. Ушунча алыс мамлекеттен келип, бул жакта өзүң семьяң тиякта, өзүң жалгыз окуп жүрөсүң, өзүң жалгыз иштеп, үй бүлөң эч кандай сага жардам бербейт. Ошого аябай таң калып, максатыма жетем десем, мен аябай аракет кылам да, аракетчилмин. Ошол буну аябай Сиздин аракетчилигиңиз анан ушул мен деле Кыргызстандан жөнөкөй эле үй бүлөдөн чыккам. Анан алардын ата-энем көп балалуу үй бүлөбүз, 10 балалуу. Анан баардыгыбызга мындай финансовый жагынан деле жардам бере албайт да, алар өздөрүнө жетишпейт. Анан ошолго карабай мен өзүм жетем деп, ошол историяларымды угуп аябай таң калып, вау деп мындай таң калып, молодец деп аябай ошолор сапаттарым аябай жаккан да, ошондой. Анда биз бир жолу испанский ресторанга бардык. Анда Нурзат испанский тили менен сүйлөдү. ооба. Анда мен кандай? Таң калып. Эмнеге мындай сүйлөйсүң, Дагы бир тилди сүйлөйсүңбү деп таң калып, эми кыргызча, орусча, англисче, немисче, анан испанча 5 тилде эле сүйлөйм да, ошону таң калып. Канча убакыт сүйлөштүңөр? Үйлөнгөнгө чейинби? 1,5 жылдай сүйлөштүк. 1,5 жыл сүйлөшүп жүрдүңөр, Жони жездебиз комуз дагы үйрөнүп, бүгүнкү күндө ошо кыргызча ырдаганга да аракет кылып атыптыр. Азыр силерге комуз менен ырдап берет азыр, Се баштап. Анда мен алып келем. Бул комузду канча убакытта үйрөндүңүз? Бул 2–3 жума. 2–3 жума, Бул комуз, сонун комуз. Анда азыр мен таласым ойнойм, ырдайм, себеби менин келинчегим Таластан келет. Ошондуктан бул ыр
биринчи үйрөндүм. Болду. Келиңиз анда таласында аткарып бериңиз. Toyun boylop baratsam, suhtantip көзү каратам. Алыстан келген нарамдай, кеткиси ай келбей тай, таластан. Алыстан келген нарамдай, кеткиси ай келбей тай, таластан. Akşam kar sızıp uçtan yer, Aktağın günü okkan der, Çoğusu bek tarastan Çolpanday ay Çıngiz ay çıkkan yer, Çoğusu bek tarastan Çolpanday ay Nurzatay Çok rahmat. Жон жезде канча ыр билесиз эми? Кандай комузга кантип кызыгып калдыңыз? Komuz менин бул бир ыр билем. Аха. Бурса келечекте көпүрөөк Үйрөнөсүз. бирок мен ырдайм. Жалгыздык, Иманалиевдин жалгыздык. Жана ата эне Комузду сиз үйрөттүңүз да? Комузду негизи тилди деле комузду деле мен муну кыйнап үйрөткөн жокмун. Мен өзүм комуз чертип, үйдү сагынганда, Кыргызстанды сагынганда комуз чертем. Ошондо бул карап, анан менден кийин кармап алып берчи мага деп өзү терип, өзү үйрөнүп алган да. Өзүнүн таланты бар да, музыкалдык инструменттерди чертет бир аз. Гитарада да ойнойт турбайбы? Бир аз ойнолот, ошон үчүн билген адам өзү эле терип кетет да. Мен деле ошондоймун да, мен терип чертем, нота билбейм, терип чертем. Ошентип үйрөнүп алды өзү. Кыргызчага да ошентип өзү эле кызыгып калды. Ооба, мен үйрөткөн, мен, конечно, менен сурайт, анан түшүндүрүп берем. А так, экөөбүз таанышкандан баштап эле СМСтерди жалаң биринчи тамгаларды үйрөнүп, букваларды үйрөнүп, анан кийин СМСче жалаң кыргызча жазчы. Аңгөр сүйүүнүн күчү деп койбойсуз. Кыргыз эмеси менен, алфавити менен жазчы. Ошентип эле өзү да улам жазып алып менен сурап келет. Бул кандай, буну которуп берчи же бул кандай деп. Эми сизге суроо. Жони Жезден эмне, кандай сапаты өзүнө арбады, кантип жактырып калдыңыз дегендей. Бул суроо дагы мен бул экөөбүз таанышкандан баштап, бул жана өзү айткандай эле, бул дагы мени ушундай сапаттары менен таң калтырган. Жашоодон эмне билет, эмне билерин көпчүлүк адамдар улуу болсо деле, канчага чыкса деле көбүлөр билбейт да, эмне кылаарын билбей, ар нерсени бир баштап, бир окууну окуп аяна чыгарбай, кайра башка бир нерсе баштап. Бул дагы максат койгон, өзүнүн жашоосуна максат койгон, ошого жетем деген, өзүнүн эми бул жашоодо эмнеге жетишим керек деген пландары бар, билген адам мага жагат негизи. Мен да ошондой жол менен жүрөм да. Бир нерсени тандайм. Максатыңыздар мындай бир экен да. Ооба да, экөөбүз аябай окшошту да, ошол жагы да аябай жакты да. Анан айтканды кылат дагы да. Кээ бир адамдар бар, айтат, анан сөзүнө турбайт, же болбосо ошол жак, ошол сапат. Сөзүнө турат, айтты аткарат дегендей. Ооба. Анан адамгерчилиги аябай жөнөкөй, ушинтип кызыгуусу, ушул бир чети тоже менин өлкөмө кызыгып, бул жакта деле толтура үй бүлөлөр бар, кыргыздар менен баш кошкон 20 жыл жашаса деле кыргыз тилин мисалы үчүн билбейт. Эми ар бир адам билиш керек деп айтпайм, просто эми өзүң жарым бир жактан келип атса үйрөнөсүң. Сыйлаш керек да. Ооба да, сыйлап кызыгуу деген. Ошо кызыгуусу да мени аябай сүйүндүрүп, мисалы үчүн кыргыз тилин үйрөнгүгө аракети, үйгө барганда ата энем менен, үй бүлө менен болгон мамилеси, кыргыз ырларын болгон. Мен мынтип изденбейм, мисалы үчүн YouTube'дан кээ бир ырлар таап мага келип калат, бул ырды ким ырдайт, кандай угуп көрсөң аябай жагып атат. Эски ырларды аябай культурага аябай кызыгат ошол жагы да.
ошол жактары менен жакты. Өзүнө тартты. Ооба. Анан бул жак эми баары бир менталитет башкача. Мындай кайнене келин деген мамиле кандай экен бул жакта? Мамиле аябай сый, жакшы, биздей болуп, эми бизде кызмат өтөш керек. Андай түшүнүк эмес. Мындай Үйүнө барып калсаңыз сиз мындай кызмат кылып неме кыласыз? ооба, конечно, бирок үйүнө барып калсаң, отур, өзүбүз кылабыз дешет. Бул жакта эми эме да, отургузуп, эми конечно, отурбайбыз. Өзүнүн үйдөй болуп эле кызмат кылып, тамакташып, тамак жасап жүрөбүз, жардам берип, ооба. Таласта күйөө бала кызмат кылат да. Таласта күйөө бала кызмат кылат, ооба. Анан кандай бул жак барганда мындай Кыргызстандын күйөө балалык милдет деп коет го. Күйөө балалык милдетин кылып аттыбы? Эми антип деле кылдырышкан жок, буну наоборот сыйлашып, сен Германиялык күйөө баласың дешип, мен өзүм негизи жети байкем бар. Жети кайнагасы, ооба, кайнагалары мынтип кызмат кылдырышкан жок. Тиягам дихетсин ихтисоң, таласы сону традициондес күйөө баламыз албайтын да. Бирок чөп жыйнашып, кой союшуп дегендей. Мен өзүм айттым го. Мен уктадым. Анан акелер турушту жана Иш кылып башташты. zaun gebaut. Ворота курушуп аткан. Андан мен турдум, мен өзүм турдум. Эч ким жок. Андан мен дозатка сурадым. Эмнеге мен биякта Иш кылбай жүрөм деппи? Анда эмки күнү мен да иштедим. Конок деп эми жатырсын туруп эметишет, бул болсо туруп, эмнеге мага айтышкан жок деп. Бирок алар айтышты, сен коноксуң, эс ал. Бирок Иштедиңиз, Бул жакта канча балаңыз бар азыр? 2 кызыбыз бар. 2 кызыңыз бар. Алар кайсы тилде сүйлөшөт? Кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Кыргызча сүйлөйм. Мен көбүнчө улуу кызым аябай жакшы түшүнөт. Кичи кызым эми эле тил чыгып келатат, аделе түшүнөт. Китептерди, немис китептерди кыргызча окуп берчим, которуп. Анан катуу кыйын сүйлөп кетсем да, мен үйдөгүлөр менен сүйлөшүп атсам, баарын түшүнүп туруп анан сурагым. Бирок немисче сурайт да, сурагандачы. Анан кыргызча сүйлөй десең, кыргызча сүйлөйт. Кыргызча ырдайт кээде. Атасы кыйкырып ырдаганда атасынын жакшы билет. Бул жакта эми сиз полиция болуп иштейсиз да. Анан полициянын бул жакта мындай келинчеги болгон кандай? Мамлекеттин кишиси болот да, мамлекеттин кишилери оңой эмес негизи. Болгондо да эми мындай милиция болуп иштеп атпайбы? Милиция оңой эмес, көп жолдо жүрүшөт. Мисалы үчүн туруп жумуш чыгып калат. Азыр бирөө телефон чалып калышы мүмкүн. Бул жакта мисалы бир шаарда бирөөлөр шаарды өрттөп бир бале кылып атса, булар кетиши керек да. Ошон үчүн билбейсиң качан жумушка барат, качан. Шефим чалат, базар бар кел. Анда мен Ошол жагы бир аз кыйын. А так бирок жакшы негизи, коллегалар жакшы. Үйдөгүлөр кандай? Сизде деле мындай туура эле кабыл алышты да, мындай мен ушул бир немиске турмушка чыккантам дегенде. Негизи мен ушу кичекей мен өзүм ушундай болчумун. Мен өзүм айтып өткөндөй эле өз максатыма өзүм жетем деген өзүмө максат койгом. Үйдөн эч нерсе сурабайм, аларды кыйнабайм силер деп. Өз күчүм менен кылгам. Анан ата-энем сен бактылуу болсоң биз бактылуубуз деп эле жооп беришти. Сенин чечимиңди сыйлайбыз деп. Кандай кабыл алды сиздин үйүңүздөгүлөр? Мен кыргыз кызды алам дегенде ата-энеңиз эмне деди? Алар сүйүнүп Сүйүнүштү. Анна Нозат менен таанышты, анан мага куттукташты. Анда менин эжем айтты, ой куттуктайм, эң сонун. Анан той Кыргызстанда өттү да. Той кандай сизге мындай? Тойдо эмне таң калтырды сизди? Бул жакта тойлор башкача өтөт да барыбер, мындай эмнелерге таң калды? Аз киши болот, көп болсо бир 50-70 киши свадьбаларда. Бизде 150, почти 200 киши болду. Ал да кыскартып аткан дагы жол менен. Кандай нерселер was hat dich so beeindruckt auf der Hochzeit oder was war so schön am schönsten? Кыргыз тойлор сонун. Жакты. Аябай жакты. Эмнеси менен жакты? Es ist ein Event, also von birinci minutadan Ende. Аягына чейин. Аягына чейин. Эме да.
айырмасын айтып коеюн, бул жакта тойлордо деле элдер мындай көп сүйлөшөт, кабарлашып, эмне кылып, мындай бири-бири менен багырлашып эле отурат, музыкада азыраак болот, ушундай да. Бизде программа го башынан баштап эле тамада, оюн, ар кандай мындай пауза жок да. Ошого булар аябай таң калышып, вау дешип. Буларда бир аз скучныйраак өтөт окшойт го, э? Бизге скучныйдей сезилет, себеби биз көнүп калганбыз да, тиякта шаңдыш эле көп болот. Анан бул жакта тынч сүйлөшөт көбүнчө мындай, бири-бири менен сүйлөшүп эле анан бийлешет, бирок өтө биздикиндей эмес да, ошону айтып. Бул аларга аябай жагышат, таң калышып, кино көрүп отургандай эле болушуп баардыгы. Азыркы күнгө чейин айтышат. Анда Кыргызстанда мага аябай жакты бир стол бар. Келинчек жана Күйөөсү үчүн, корольдой болуп мантип отурасың. Сонун. Анда тамада менен, ырчылар менен, билчилер менен, эң сонун. Кыргызчаны качандан баштап үйрөнө баштадыңыз? Кантип кыргыз тилде үйрөнүп баштадыңыз? Мен 2016-жылды биринчи жолу үйрөндүм. Мен Нозатка сураштым, бул эмне, бул кантип айтайм. Анда ошол жол менен өзүм окуйдум. Анда менин чоң атам мага бир грамматический китеп берди. Анда мен чоң атага айттым, буюрса менин келинчегим кыргыз кыз болот. Анда ал айтты, мейли, анда сен кыргыз тили Үйрөн деп. ооба. Анда бул китеп менен грамматик жакшыраак түшүндүм. Негизи таанышып сүйлөшүп Анда мен көп убакыт Кыргызстанда Өткөрдүңүз, ошол жакта жашадыңыз. Жана Кыргызстанда Нозат немис тили билет, Ооба. бирок башка киши билбейт. Жана англисчи аз, ошондуктан Кыргызча үйрөнүш керек болду. Анда мен айттым го, Нозат кыргыз кыз, ошондуктан мен кыргыз тили үйрөнөм. Орусча үйрөнбөйм. Красавчик.
Küçük değil bir gelgen baktığımızda Rüksarga gidelim, Rüksarga gidelim Makul bolçu Rüksarga gidelim, Rüksarga gidelim Makul bolçu Ey, келе, сонун. Нурзатчы, үй бүлөдө ар кандай да конфликт болот, жакшы күндөр, ош кыйыш болот дегендей, анан конфликттерди кандай жеңесиздер? Конфликт болбойт деп айтпайм, ар бир эле үй бүлөдө конфликт болсо керек, ансыз жашоо кызык да. Анан биз көбүнчө балдардын көзүнчө урушканды такыр жаман көрөбүз. Антип аракет кылабыз, балдар жокто, балдар барда конфликт ошол жерден бүтүп калат да. Кадимкидей балдарга жакшы мамиле түзүп, сүйлөп, балдар уктагандан анан ошо проблема жөнүндө сүйлөшөбүз. Эмне үчүн, эмне болду, ким күнөөлүү? Ооба да, анан биз эртеңкиге калтырбайбыз, ошо бүгүнкү проблеманы бүгүн чечиш керек да. Бизде көбүр учурларда, мисалы үчүн Кыргызстанда өзүм деле мурун эжелерим ушуп кетсем деле биз 2-3 күн сүйлөшпөй жүрө беребиз го. Андай такыр жок. Сразу конфликт кимде эмне үчүн болду деп тамырынан эметип тактап сүйлөп анан жеңип ошону экөөбүз бүтмөйүнчө бул сөз конфликтти чечмейинче тема бүтпөйт да. Ошону сүйлөп бүтүп анан кийин кайра жакшы мамиле. Үйдү ким башкарат? Бул жакта үйдө ким башкарат? Бестенден теозунан орозобоз. Бул жакта укук бирдей. Патриархатпы же матриархатпы сиздер? Жок, биякта укук Европада вообще бирдей. Демократия бар, бирок мен президент. Точно. Укук бирдей да. Укук бирдей, жана тамак кылганда деле эч эрегишпей, сен эркексиң, сен аялсың деген бөлүнбөйт да тема. Балдарды да мен мисалы үчүн жумуш боюнча мен кээде Австрияга 3-4 күнгө кетем. Өзү балдарды карап калат, балдарды уктатат, тамагын берет, кадимки эненин эле ролун аткарат да эркектер бул жакта. Бул эле эмес, бүт эле немески үй бүлөлөрдү карасаңар, бүт эле эркектер тамак да жасайт, убакытка карат да, алар аялды күтүп отура бербейт, өздөрү жасап, ишин бүтүрө берет. Ошол бири-бирин сыйлоо. Себеби эртеде кайсы Kleidung? Ja, sprich da einfach Deutsch und ich übersetze. Also morgens, wenn die Kinder sich anziehen für die Kita, dann sage ich, ja, du kannst ja das und das anziehen. Dann gehen sie mit der Kleidung, gehen sie zu Nusrat und fragen, Mama, sollen wir das wirklich anziehen? Das hat Papa ausgesucht. Кыздар да билет, мисалы үчүн, көп техника жагын, мисалы үчүн атасы кылат да, мисалы үчүн бир нерсени оңдоп, анан аны менен сурабайт да, билет менин ишим эмес. Мисалы үчүн эртең менен садикке баратканда кийимдерин кийгизген мамасынын жумушу, мамасы тандап берет. Папасы тандап берип койсо мага келип көтөрүп келип, доказательство алыш керек да, мону кийинби папам бергести депчи, болобу деген. Ушуну айтып атат. Эгер бир нерсе бузулуп метип калса, папасына барат. Менен сурабайт. Билет, что мен ал менен ишим жок экен. Ушуну айтат. Жакшы. Көз тийбесин экөөңүздөргө, бактылуу болуңуздар дегендей. Кыргызстанга көп келип туруңуздар. Буюрса, бул жолу караганда да көрүшөт экенбиз анда буюрса. Мына ушундай туугандар, бүгүнкү биздин интервьюбуз, бүгүнкү влогубуз соңуна келип жетти. Сиздердин сыйыңыздарга чоң рахмат. Ушундай Европанын Ганновер шаарында, Германиянын бизди ушинтип коноктошту. Бүгүн көзүңүздөр көрдүңүздөр дегендей. Жезде сизге ийгилик, респект. Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Биздин көрүүчүлөргө бир кайрылуу жасап койсоңуздар болот. Германиянын Ганновер шаарынан чоң салам жолдойбуз. Буюрса жакында Кыргызстанга барабыз. Кыргызстанга бир жылда бир барганга аракет кылчык. Быйыл даже экинчи жолу баратабыз. Январда барганбыз, эми азыр сентябрда буюрса. Бул дагы өзү мени эле жөнөтүп коюп, өзү постоянно чогуу барат. Өзүнүн экинчи өлкөсү болуп калган. Аябай жакшы көрөт, ошон үчүн буюрса барыбыз чогуу жолго чыгабыз. Жакшы. Бардығыңарға денсаулық, бақыт қалаймыз. Жана буйрса біз жақында Кыргызстанда көрüşөбүз. Все, туугандар, сиз мына буйрса ушул үй бүлөнү көрдүңүздөр. Ушул
комментарий жазып кетиңиздер. Сөзсүз түрдө ушул видеонун башкалары менен бөлүшүңүздөр. Бардыгыңыздарга мына ушундай сүйүү, ушундай бири-бирин сыйлаган мыкты үй бүлө каалайм. Көрүшкөнчө. Tschüss.